Экологиялык абалды жакшыртуу максатында Бишкектин айрым көчөлөрүндө 2019 жылдан баштап жеке унаа менен жүрүүгө тыюу салуу пландалууда. Бул тууралуу Айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарбасы агенттигинин директору Абдыкалык Рустамов билдирди. Айтымында Борбор калаанын кээ бир көчөлөрүндө бир гана коомдук транспорт каттайт. Муну менен унаа тыгыны жана түтүн маселеси да чечилет. Жарандар жумушуна кечигүүсүз жана тыгында түтүндүн арасында көпкө турбай бат жетип алышат. Жайындасы канча температура чейин көтөрүлүп атат. Аба ырайы ошонун бүт бардыгын баягы келип аткан бул климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу. Бул эң биринчиден кимдин таасири болуп атат деген маселе болушу мүмкүн да. Бу жерде биз өзүбүз адам заты, бир эле Кыргызстан эмес, бүт дүйнө жүзүндөгү биздин ушу адамдардын кылган жумушу. Ушу жашоо тирикчиликтен чыккан калдыктар, ушу жашоо тирикчиликте ушу жасаган жумуштарыбыз, ушу айдаган унааларыбыз, ушу жылуулукту чыгарган мекемелер, ошонун бүт бардыгы баягы парник газдарын чыгарып, ушу жер жүзүндө ушу температуранын көтөрүлүшү, ушу климаттын өзгөрүшүнө алып келип атат. Гранттык каражаттар сугат инфраструктурасын өнүктүрүүгө, айыл чарба жерлерин, суу жээктерин бекемдөө жана дамба куруу менен сел жана суу ташкындарын сактоого жумшалат. Бөлүнүүчү каражаттын биринчи бөлүгү 2019 жылдын апрель айында которулуп, долбоор 3 жылдын ичинде жүзөгө ашат. Жашыл климаттык фонд долбоордун ишке ашуу мөөнөттөрүн дыкаат көзөмөлгө алат. Кыргызстан 2006 жылы кошулган. Ошодон бери канча деген баягы документтер иштелип чыкты. Биз ушу конвенцияга дагы отчет тапшырып туруш керек. Кыргызстандагы ушу Айлана чөйрөнүн абалы кандай? Мына азыр биз 4-чү улуттук билдирүүнү жасап атабыз. Ал жерде ушу Кыргызстандагы климаттын өзгөрүшүнө биз кандай баягы маселелер бар, канча выброс болуп атат, же канча азайды, эмне болду деген маселелерди тактап жазып атабыз. Мына бир 2 жыл жазабыз. Бул немени документти 2 жылдан кийин анан кийин отчетубузду тапшырабыз да. Бүт бардыгы бизде статистикалык данныйлар менен биздин өкмөттүн мекемелеринин данныйлары бүт бары так келгенден кийин, бүт бары текшерилип, так жазылгандан кийин, андан кийин гана биз жиберебиз. Бөлүнгөн каражат Бириккен Улуттар уюмунун аталган программасы менен өлкөнүн Айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин 2019-2022 жылдардагы биргелешкен долбоорлорун ишке ашырууга багытталган. Ага Баткен, Ош жана Нарын облустарынан 100 миңден ашык тургундары катышат. Аталган агенттик долбоорлорду өзгөчө кырдаалар министрлиги, социалдык өнүктүрүү жана айыл чарба министрлиги менен кызматташтыкта жүзөгө ашырат. So this project has been approved during the board in October. Долбоордун алкагында дыйкандарга климаттын өзгөрүү шарттарында жаңы айыл чарба техникаларын колдонуу, анын ичинде айыл чарба продукцияларын кайра иштетүүнү үйрөнүүгө жардам көрсөтүлөт. Ошондой эле Кыргыз метеорологиялык кызматтын техникалык жактан жабдууга каражат бөлүнөт. Климаттык маалыматтарды чогултуу, талдоо, температураны, жаан-чачынды ченөө, андан алынган маалыматтар менен дыйкандарды кабардар кылуу үчүн 8 аба ырайы станцияларын орнотуу болжонууда. Муну менен дыйкандар өндүрүмдүүлүктү арттыруу үчүн айыл чарба иштерин натыйжалуу пландоосуна мүмкүндүк алат. Ошондой эле Бишкек, Ош шаарларында жакынкы арада абанын булганышын текшерүү үчүн жаңы гидрометеорологиялык жабдуулар орнотулат. Ал шаарлардын экологиялык абалын жакшыртуу боюнча өкмөттүк жумушчу тобуна кирет. Айдар Темиралиев, Азат Муратбеков, Пирамида.